арка жакта отурган ар бир жаңы бүгүн ушул бизнеске, ушул ийгилик күнүнө жаңы келген конокторго мен ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдирем, потому что бүгүн ушул күнүңүздү именно компания Forever'ге арнап, именно ушул залда отурганыңыздарга өтө чоң ыраазычылык билдирем. Менин атым Бибайым Рахманова. Бул компанияга келгенде 25 жашта болчумун. Бирок мен дагы ушундай биринчи семинарга келгем. Семинарга келгенде өмүрүмдө биринчи жолу семинарда ийгилик күнү алдыдагы лидерлер аябай кубанып, бирин куттуктап, кучакташып, мындай бактылуулук моменттерин көргөндө мен аябай таң калдым да. Булардын ийгилиги менин жашоомо кандай пайдасы бар депчи. Азыр бардыгыңыздар көрдүңүздөр, мына жерде топ дейсиз деп, ар бир алган лидердин акчасын көргөнүмдө мен аябай ойлонгом. Булардын акчасы менин жашоомо кандай пайдасы бар? Мен болгону өзүм уборкада иштетем да. Бул жерде эмне демекчимин? Эгерде ишенсеңиздер, ушул бүгүнкү мына менин признанием бул сиздердин эртеңки күнүңүздөр. Эгерде бул жердеги чоң лидерлер алган айлыктарга ишенсеңиздер, бул эртеңки күндөгү сиздин кошелегиңиздар болот да. Эгерде ушул жердеги ийгиликке мына эң алдыдагы катарга аракет кылам деп умтулсаңыздар, анда бул жерде жашооңуздар 180 градуска өзгөрүлөт. Мен өзүм обычный дейкандын кызымын, апам үй кожойкеси. Биз өзүбүз 6 жеп турганбыз, бирок мен атамдын эң эркек кызы мен болчумун. Мектепти бүткөн жылы, 2008 жылы, кайсыл ата-эне каалабасын өзүнүн баласын жогорку кесипте билим алганында, келечекте өзүнүн кесибин тандап, жакшы жашоону каалайбыз, ар бир ата-эне туурабы? Менин дагы ата-энем буйруса сени дагы окутам, сен дагы келечекте мындай жашайсың деп көп сөз айтты. Бирок 11 классында Алланын буйругу келип, атам бул күндөрдөн каза болду. Мен ошол моменттен баштап түшүндүм да, бул жашоонун ачуусу эмне экенинчи. Биз 6 жеп турганбыз, апам бүт 6 балага өзү жоопкерчиликти алган. Бардыгыбызга жооп бериш керек, турмушка узатыш керек, багыш керек, жайгаштырыш керек и так далее. Аябай күндөлөрү бизге байкатпастан ыйлаган күндөрүн көп көргөм. Анан эмне кылабыз? Менин чоң эжемдер бардыгы Москвада болчу. Мен дагы өзүмдүн эжемдин, туугандарымдын кылган жумушун копировать этип, мен дагы өзүм мигрант болуп, Москвага барып 10 жыл уборкада иштедим. 10 жылдын ичинде менин эч кандай жашоом өзгөрүлгөн жок. 10 жылдын кандай өткөнүн сезбей калдым. Ортодо турмушка чыктым, 2 балалуу болдум. Өзүмдүн келечегимди ойлосом, түнү менен уйкум келбейт. Эгерде балдарымдын келечегин ойлосом, анда үйгө барып чаткым келбейт да, потому что эртеден 6-да үйдөн чыгып кетем, түнкү саат 12-ге чейин, как положено, бир жерде эмес, 4-5 иштейм. Бир жумушум бүтөт, 2-чи подработка, 2-чисинен чыгып 3-чү подработкага. Бирок 24 саат иштесеңиз дагы өзүңүз баалап көрүңүз. Сиз эч качан бай болбойсуз. Потому что мен ошондой жумушту аткаргам. 24 саат иштесеңиз дагы сиздин начальнигиңиз эч качан зарплатаңызды көтөрүп бербейт. Поэтому мага Алланын берген белеги деп эсептейм. Күндөрдүн биринде Одноклассниктен мен спонсорум Турганова Зарина эже, Кадыров Савет байке менен таанышкан күнүмдү эсептейм. Азыр бардыгыңыздар билесиздер, компанияда софтвер менеджер, Кыргызстандын сыймыгы, Россияны убагында даже орустарды кошо көтөргөн. Азыркы учурда Кыргызстанда ар бир лидердин жашоосунун өзгөрүүсүнүн себеби Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй 5000 баллды болгону кыска убакыттын ичинде аттаган. И самый главный, баарыңыздар билесиздер, былтыркы жылы глобальный раненый бир гана Совет Аке менен Зарина эже аткарып,
бонус президент алганда биз аябай суктанып караганбыз, но бүгүнкү күндө эжесini өздөрү жалгыз эмес, артында аябай чоң лидерлер менен бонус президент алганды бараттаган көрүнүштөр да ошол момент мени кубандырат. Эгерде сиздер дагы ошондой саякатка чыгып жашайт, акча табам, оюмду өзгөртөм десеңиздер, баардыгы корой берип бизге просто мүмкүнчүлүк берет. Мен компания, эмне компания, продукция кандай, маркетинг план, мен буларды изучать эткенге дагы убактым болгон эмес, болгону Совет банкетан. Азыр эмне жумуш кылсаң, ошону эле кайталат. Мен өзүм апам бир банк алып ичкенде эле мындай пайдасы тийгенин сезген. Ошол апамдын результатын мен бардык тааныштарга айтып баштадым. Оказывается, ушул залда отурган баарыбыздын апаларыбыздын ден соолугу жакшы эмес да. Поэтому мен сунушум ошол эле, өзүмдүн апамдын результатын болушунча мактанып баштадым. 2 жумада эч нерсени түшүнбөй, статус супервайзер жаптым. 2 жумада мага аябай 40 000 рубль айлык чыккан. Бул мен үчүн өтө чоң акча болчу, потому что бир ай подработкаларга каттап, бир айда 7 000 рубль алат болчумун да. А бул жерде 44 000 рубль мага өтө чоң мындай сүйүнүч болгон да. Анан ошол момент азыр мына залда бардык супервайзерлер бар. Супервайзер учурумда менде аябай чоң сыноо болду. Балам катуу ооруп калды. Кыргызстандан апамдар чакырат, кел балаңды өзүңө тапшыралы, өзүң кара депчи. Анан Кыргызстанга келишим керек болуп калды. Ошол малда зарегистрация менен Кыргызстанга келишим керек десем, бир эле мүмкүнчүлүк бер, как раз мартта ушундай бизнес семинар болгон, ошол семинарга бар, андан кийин Кыргызстанга кет деп калды. Анан семинар өттү, залда олтурам, аябай толкунданып, өзүмчө ыйлап, мен каалаган жашоону мына жерде лидерлер көрсөтүп атат. Азыр бардыгыңыздар көрдүңүздөр да, туурабы? Мен дагы ошондой жашоону каалап, аябай толкунданып, ыйлап, кандай кылам, Кыргызстанга кеп келет балам үчүн. А бул жерде бизнес кылгым келет өзүм үчүн да, эле тандаш керек болуп калды. Ошол моментте мага Заринеч айтты. Бегайым, балам жаш, 9 айлык. Эгерде сен азыр балаңдын артынан кетсең, өмүр бою укуучуса болосуң. А эгерде сен мына жерде менеджер болсоң, анда өмүр бою сенин балдарың жакшы жашайт деген сөздү угуш мен үчүн мындай жашоодо үмүт пайда болду да. Анан эмне кылышты билбейм. Ыйлайм, күндөсү барып, падушканы кучактап элем, то есть балдарды сагынам, мал жакта апам бар, жетишпесек да өмүр бою. Анан Заринеч айтып калды, эртеси күнү келсем, Бегайым, азыр балаңа ким тамак бергени, ким памперсин алмаштырганы, ким багып чоңойткону эч качан эсиңде калбайт. А эгерде сен мына жерде бизнес корой берди, сен менеджер болсоң, сен ошол балдарыңды саякатка алып чыга аласың. Жакшы мектептерге окута аласың. Сен балдарыңды эч нерседен кем кылбай, камсыздай аласың деген сөз үчүн эч нерсени түшүнбөй, 2 айда стап менеджер болдум. То есть 8 айда уровень менеджерди жаптым. И на самом деле эч нерсеге түшүнбөй эле 8 айдын ичинде ушул Хоролердеги менин зарплатам 1 миллион рубль болуп калыптыр да, элестетиңиздер. И то менде уровень менеджер бар, менде акча бар. Менеджер болгон жакты уже балам дагы ден соолугу жакшы да. А мен ойлодум, менеджер болсом эле мага акчалар өзү келип чөйрөт депчи. Оказывается, менеджердин дагы өтө чоң жоопкерчилиги бар, туурабы? Мен менеджерди жаптым, и ол тууралуу Совет аке менен КВД болуп атышты. То есть ал учурда Совет аке мага КВД кылган. Бегайым, кандайсың, кел отур, чай жейли. Анан чай ичкенче, балдарың кандай, жакшыбы дейт. Да, жакшы десем, апам жакшыбы дейт, жакшы десем. Эми эч качан токтолбостон ушул менеджердеги игл менеджерге аракет кыл. Эгерде сен игл менеджерди жапсаң, анда сен апаң дагы жакшы жашайт деген сөз мага всегда мотивация берчү да, потому что я апамды сагындым, и балдарымды сагындым. И как будто спонсордун сөзү мен үчүн закон эле да. Баягы ойлонгонго убакыт жок.
ошол моментте семейный проблема, өзүмдө личный проблема, оюмда 99 негатив еще ортодо игылды жабыш керек. Анан игылга аракет кылып баштап, системаны да түшүнгөн эмесмин. И менеджерге чейин уборкада иштедим, 5 Анан менеджерди жаткандан кийин уже уборка бардык жумушумду тапшырып, только основной форверде иштеп баштадым. И ошол эле учурда 1,5 жылдын ичинде, оказывается, мен өзүм дагы билген эмесмин, игыл менеджерди жабып коюптур да. И ошондон улам форверге келдим. 6 айдын ичинде биздин биринчи путешествиябыз бул Финляндияга бардык. Бул Финляндияга мен өзүм барбастан уже апамды алып бардым. Баардыгы бесплатный, за счет компания. Игыл менеджерди жакканда и то Таиландга бардык. Баардыгы бесплатный, за счет компания да. И бизге спонсор зайттели, бул жерде баарыңыздар көрдүңүздөр. Ошондой кыйынчылык күндөрдүн биринде бизге Казакстандан Сафировый менеджер Омарова Роза Москвага келип калды. И барлыкта проблема бар, семейный проблема, акча, бала чака, үй бүлө, команда түзүш керек еще. Кайсыл бирин ойлогонго оюм жетпейт. Анан Роза келип калды. Сизге терең ыраазычылык. Основной Москвада сабактар орусча болчу. Орус тилин билбесем дагы мен до конца олтурчумун, потому что Роза менин 2 кызым менен жетелеп, жамгырда Москвада пешком басып кетип атабыз. На самом деле сөздөрүн түшүнгөн эмеспиз да, потому что биз не русскоязычная. И ошол момент бизди жетелеп, эгерде сен ишенсең, жашооң только саякатка айланат. Эгерде сен мага ишенсең, bir gün gelip sen королева ойгоносун деген сөзү мага жакты да. Мен королева кантип ойгоном деп каждый раз ойламам. Bir gün gelip sen ушундай көзүңдү ачсаң, аппак диван, пальма, бассейн, дорогой отель, дагы эмне багы, моренин жанында ойгоносун дегенде мындай немеде чийип берип атат бизге. Эшик мындай жамгыр жаап атат, эшик ылай болчу. Болгону ошол картинкага гана түшүндүм. Картинкага гана. Айткан сөздөрүн түшүнгөн эмеспиз, потому что орусчадан проблема бар. Биз дальше чай ичкени кирдик. Чай ичип отурганда тоже Роза Омарова всегда бизге мечталар айтып атат да, мындай форверде акча бар, сен красивый кийине аласың, сенде акчадан проблема болбойт, сен признанияга чыгасың десе, биздин жаныбызда отурган адамдар шылдыңдаган, булар силерди алдап атат. Бизди чакырып айтканда, мына аялга ишенбейли, азыр силерди алдап атат. Силер до конца отурсаңар, азыр силерден акча сурайт деген. Ошондой күндөр болгон. Анан эч нерсеге түшүнбөй эле игылды аткардык. Старший менеджерди жактым, но спонсор всегда айтчу совет экен. Первый партнером всегда бизнесте жок болот депчи. Менде 2 кыз менеджерди жактым, бирөөсү Марал, бирөөсү Толгонай. Биз үчөөбүз убошуктабыз. Иштеген жумушубуз бир кыл, до бизнеске чейин деле бир нерсени ойлончубуз. Анан бул бизнеске келгенде 2 кыз менеджерди жакты, мен ошондо старший менеджер болуп калдым. Бирок бул жерде биз баардыгыбыз ошибка кылабыз. Азыр мына көпчүлүк адамдар айтты, баардык лидерлер айтты, семинарга келген адам өсөт, семинарга келген адам акча табат, семинарга келген адам коркууну жеңет, семинарга келген адам өзүнө ишенүүнү табат деп турабы. Баардыгыбыз уктук ошол сөздү. Бирок баардыгыбыз аткарыбыз келбейт. Менин 2 менеджерим эч качан семинарга чыккан эмес. Биз ошол ошибканы кылбашыбыз керек. Алар ар дайым ойлойт эле, эгерде мен сатып койсом эле акча түшө берет. Биз баардыгыбыз башында сатабыз, но эгерде системага кирип, спонсордун айткан тапшырмаларын аткарбасак, анда бул жерде эч качан бизнес болбойт. Менин дагы эч нерсени түшүнбөйм. 2 кызым менеджерди жакты, ушундай семинарга чакырдык, признанияга кел, бүгүн сенин значогуңду аласың десем дагы келбей койгон да. И ошол моменттен баштап
То есть азыр учурда тоже менеджер. Биз азыр деле сүйлөшөбүз, азыр деле билет менеджерден, азыр деле отношения кылабыз, дагы деле чакырам, кел, уровень бар. Бул жерде жашооңду оңдосоң болот деп, но по-любому келишет. Просто бизде убакыт бар. Азыр убакыттын барында эртерээк семинарга чыгып, мындай система биздин спонсорлордун берген заданиясын сөзсүз аткарышыбыз керек. Эгерде аткарбасак, бардыгыбыз адашабыз. И то есть старший менеджер болдум. Кичине менде арада демалыш болуп калды. Демалыш десем бул такыр бизнестен кеткен дегенди түшүндүрбөйт. Форумден топтогон баардык акчама Кыргызстанга келдим. Мага Совет байке ушундай задание берген. Болду, сен азыр бар балдарыңды тарбияла. Эгерде сен азыр балдарыңдын койнунда жашабасаң, онда 2 жылдан кийин сенин керегиң жок деген да. Потому что менин балам 5 жаш, кызым 5 жаш, балам 3 жаш болду. Эгерде сен азыр мээримиңди берсең бердик, анан болбосо кийин мага келип жалпылда менин балам укпайт деп мага айтпа деген да. Поэтому Москвадагы баардык жумушумду токтотуп Кыргызстанга көчүп келдим. Кыргызстанга келгенден кийин баардыгы оңой болгон жок. Форумдеги топтогон акчама 3 комната квартира алдым. Азыр балдарыбыз менен чогуу жашайбыз. Баардык ремонттор бүт шарты только форумдин акчасынан да. Азыр ойлонуп, аябай көп мындай салыштырам да. 20 жыл, 30 жыл, даже 40 жыл Москвада мигрант болуп иштеген адамдар азыр деле Россияга кеткенди мечтать этет да. А биз качан жашайбыз? Өзүбүздүн үйүбүздө турабыз. Совет байке постоянно айтты, мен силерди ушундай даражага жеткирем, ар бириңер Кыргызстанга кетесиңер деп. Биздин мечтабыз Кыргызстанга келип жашаш болчу. Биз аябай кыялдансып, өзүбүздүн үйдө, өзүбүздүн балдарыбыз менен, өзүбүздүн апаларыбыздын жанында болушубузду аябай кыялдансыбыз. Кудайга шүгүр, ошол күндөр келди, үйдү алдым, кичине демалып калдым. Бул деген бизнести токтотум деген эмес. Бизнестин кичине мындай эмне дейт эле? Алыстадым, да? Эми Кудайга шүгүр, азыр учурда Базар Коргондо өзүбүздүн офис бар, именно өзүм ачкам. Баардык краскаларын, ремонтторун баардыгы ушул форумдин акчасына да. Азыркы күндө офисибизди ачып, баардыгыбыздар менен команда игрок болгонго даярбыз. Эгерде биздин офистин сизге жардамы тийсе, биз аябай мындай кубанычтарымды айта алам. Азыр дагы менин бир эң чоң кыялдарым бар эле. Бул турмушта баардыгыбыз адашабыз турабы? Я не знаю, мен турмуштан көп кыз келиндер жаңылабыз, кыйынчылыктарды көрөбүз. Ошол кыйынчылыкка чыдабай Москвага кетебиз. Некоторые кыздар не кылат, өмүр бою баягы прошлыйын виноват кылып, өзүн өстүргүсү келбей, сүйлөшсөң эле баягы жалыкты айта берет да. Бул жерде менде мындай жалык кылганга эч кандай мындай убактым жок эле. Бирок мындай адамдар өкүнөт го, мисалы, турмуштан жаңылдым депчи. Ну ладно, өкүнөбүз. Мен канча катачылык кылган болсом дагы, именно компания Форумге келгениме, ушул жерде бизнес кылганыма эч качан өкүнбөйм. Мен ушундай наставниктеримди таңдаганыма мен эч качан өкүнбөйм. Мындай болот да, келип адамдар өкүндүп, ыйлай, өксүй башка кылат да. Но бүгүн сиз самый туура жолдошсуз. Азыр рұқсат берсеңиздер, мен бул жерге өзүмдүн жолдошумду чакырсам, спонсорлорум менен да тааныштырган эмесмин. Бүгүнкү күндө спонсорлордун консультациясы менен биз жолдошум экөөбүз бир номерде чогуу иштейбиз деп чечтик. Потому что спонсорлор бизге всегда семейный пара чогуу жүрүш керек деп консультация берди. Бүгүнкү күндө менин жолдошум өзү профессиясы боюнча юрист, чоң иштерди иштеп жүргөн. Азыркы учурда компанияда супервайзер, өзүнүн IT номери бар, семинарларга чыккан, бул жерде командасы отурат.
Бирок бүгүнкү күндө Коройлер бизге эмнеси жакшы? Биздин максатыбызды бир кылып койду. Жалпы қонақтары Коройлер жамааты. Ола бүгін біздің семинарда үлгерді. Тағы бір қуаныштуу күндөрдүн бири десем жаңылышпаймын. Себеби биз ушундай статус алып жатабыз. Бул статуска, бул ийгиликтерге негизи ак еңбеги менен жеткен менин келечегим. Себеби мурда иштеген эмесмин. Өзü çiçekçi, bazen öz armiyinin жетті. Конечно, memleket жылдан бері қолдап жүрмін. Ар тарапты қолдаймын бұйырса. Ошоға сахнадан түшіп, қайрат шыққанға тура келді. 3-4 жолы синорға бардым. Кыргызстан içinde Турцияға барып келгеннен кейін менде ой мақсат пайда болды. Мен башка бизнесімде бар болчу. Баарын чогултуп токтотуп, Коройлерге буруу бар. Ошондуктан баарыңыздарга айтарым, Коройлерден ден соолук тапсаңыздар болот, бизнес курсаңыздар болот, и эске алсаңыздар болот. Баарыңыздарга ийгилик, иштериңиздерге дагы жолу. Ровно 5 yıl burada men uruşup ketken. Begayım, şıvalranı taştaysın, sen baktulu bulasın, eğer meni uksam. Özünüzün biznesinizle dikkat ete veresiz be, şıvalranı esinizden taştabayın dedi. Mına bugün, kanday baktulu urubinge çıktı, kanday baktulu üybüle uruştu. Birgeli olsun, bardığı bulur, daha bir yol tutayım. Учурдан пайдаланып, ушул жерде баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Алдыда отурган биздин спонсорлор, биздин гостилер, кечээ биз тренингге катышкан аябай аракет кылдык, бирок кырдаалга байланыштуу көп ашыктан чыга калдык. Баарыңыз да билесиздер. Ошондой эле өзүмдүн братский командага Алтын эже, Мелитаки, Айнаш эже, Мелин эже, основной Фарид эже, биз баардыгыбыз ушул бизнесте Москвада аябай кыялданчыбыз. Өзүбүздүн үйгө качан барып жашайбыз? Өзүбүздүн балдарды качан боорубузга басабыз? Өзүбүздүн балдарга качан биз татыктуу билим бере алабыз депчи. Ошол кыялдардын баардыгын бүгүн мына Коройлер орундап атат. Ошону менен бирге бул жерге мен өзүмдүн менеджерлеримди чакырганга уруксат берсеңиздер. Жаркынай, Мурат аке, Нургүл эжеке. Негизинен бул Мурат аке, Гүлкайыр эже, семейный пара, Оштон. Азыркы учурда компанияда менеджер, буюрса Eagle менеджер автопрограммага токтобой талышпай аракет кылып атат. Артында өтө чоң командасы бар, Ошто, Алайда, Бишкекте, Кыргызстандын бардык региондорунда. Эмне дегим келет? Самый главный бул бизнесте биз бардыгыбыз адашабыз да, бир партнерубуз келет. Эгерде ошол партнер бизнес кылгысы келбей калса,
андай биз вечно крест коюп коебуз да. Бул жерде Мурат аке менин 5-глубинамда экөөбүздүн ортобузда 5 адам бар болчу. 5 адамдын бардыгы семинарга чыкпагандыктан азыркы учурда жок, бизнесте жок. Бул Мурат акенин системага киргени да, каждый раз Турцияда семинардабыз, бул жерде семинардабыз. И постоянно спонсор Совет Байкенин консультация алган үчүн бүгүнкү күндө компаниядан $2000 выше айлык алат ай сайын. Поэтому баягы биздин местный спонсор Атила Гидапова айтат го, бриллианты всегда ылдыйдан издегиле депчи. Поэтому мына 5-глубина ортобузда канча адамдар бүгүн бизнесте жок, булар менин бриллианттарымды айтам да. Андан кийинки мен Есеналиева Нургүл эже, бул эже экөөбүздүн ортобузда дагы бир менеджерим бар, Жолболдуева Айчүрөк деген. Азыркы күндө компанияда признанный менеджер, бирок каждый раз декретте да, аралыгы 1 жаш, 2 жаш, 3 жыл, 4 жылдан бери декретте болгон үчүн бул эже менин уже 2-глубинам. Поэтому буларды дагы мындай насколько компаниянын системанын күчү чоң, өзүм иштешип, өзүм менеджер кылгам да. Азыркы учурда Токтогулда өтө чоң командам бар. Ушул 3 менеджердин бардыгы Токтогулдун лицосу деп айталам да. Самый сильный менеджер. Бул деген Жанаркан эже, биз немеге Европа, Венгрияга семинарга чыктык, Алмалда супервайзер болчу. Жанаркан эже келиң, менеджер болуң деген сайын токтоп турчу. Кызымды турмушка узата алайын деп жүрдүм да. Семинарга келип, мындай оюмда только кызын турмушка узатып болчу. Кудайга шүгүр, кызым турмушка узатты. Азыр мындай өзүнүн үй бүлөсү бар. Кызын турмушка бергенден кийин Жанаркан эже компанияда менеджерди жапты. Андан кийинки 4-глубина бул уже Жаркынай. Бул өтө чоң лидер. Бул менин уже 4-глубинам. Токтогулдагы офисте ачкан кыз ушул. Токтогулда өтө чоң менеджер, чоң десем болот. Бир күнү Жаркынай мага чалып калды. Бигай, мен бизнес кылгым келбей атам. Менин жанымда супермаркетте продавец кассага кыз керек экен да. Мен лучше ошол жерде иштейин деп чечим чыгардым дейт. Бардык ишимди токтотуп, Токтогулга жөнөдүм. Жаркынайга айттым. Жаркынай, биз буйруса самый крутой подружка болобуз. Экөөбүздө самый дорогой машиналарды айдап жүрөбүз. Биз буйруса форелерден самый эң эле эч ким таппаган акчанын баарын табабыз деп айтсам, айтып калды. Мен чакырган адамдардын бүгүн бири дагы келген жок дейт. Офисте өзү жалгыз отурат. Биз билебиз да, айылдагы негативдер турабы. Аны мен интимден sevичим келдим деп, экөөбүз кайрадан мечтать этип баштадык, кайрадан план кылып баштадык. Азыркы учурда эң күчтүү менеджер болуп Токтогулда. Буйруса, скоро старший менеджерди жапканга даяр. Артында өтө чоң лидерлер бар. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Основной менин калган менеджерлерим Москвада. Азыр өздөрү Москвада болсо дагы бир эң жаш партнерим бар, Карамшакова Гүлнура Улан деген семейный пара. Элестетиңиздер, өздөрү Москвада, Кыргызстанда $1000 өйдө айлык алат. Буну да компания форелер төлөп берет. Канчалаган мен мындай олтуруп аябай ыйлагым келчү да, эмнеге биз аял киши ажырашабыз турмуштан. Ажырашып туруп жалгыз бой кайра Москвага барып иштейбиз. Бизди колдогон адам жок деп мындай өкүнчүмүн да. Эмнеге бизди эч ким колдобойт? Качанга чейин орустардын колунда кор болуп иштейбиз? Качанга чейин биздин жашоодо акчанын муктаждыгын качан чечип бүтөбүз? Дейт элем, азыр Кудайга шүгүр бизде пример ала турган самый лучший, самый легендар сетевик деп айталат. То есть бул биздин спонсорубуз. Бардыгыбызды ушул даражага жеткирген, ушул ийгиликтердин алгачкы себепкери деп айталам да. Бул биздин спонсорубуз Кыргызстандагы Заринеже Кадыров Совет Байкеге өтө чоң терең ыраазычылык билдирем.
Kuda kalırsa söz türlü keyifli seminarlarga gelingizler. Forager kompaniyada baş aylangan ilgiliklerge bagындыра алды. Новый соринг менеджер Рахманова Бегаим. Спонсоры, встречаем.